Ош, бир нече аскер карантинге, бир милиционер аялы менен обсервацияга алынды. Ноокат районундагы милиция кызматкеринин аялы умрадан келгендердин тоюна баргандыктан жубайларды обсервацияга алдык. Бул тууралуу Ош шаары менен Ноокат Кара Суу райондорунун коменданты Малик Нурдинов түз эфир учурунда билдирди. Ал Ош областтык милициясынын жана ички аскер кызматынын бир нече аскерлери умрадан келгендерди кайтаргандыктан аларда медициналык талап боюнча 3 күнгө карантинге алынганын билдирди. Ош облусунун ички аскер кызматынын солдаттары 3 күнгө карантинге алынды. Алар үчүн атайын жай даярдадык. Алар умрадан келгендер жайгашкан обсервация жайын коргогон постто болчу. Медициналык талап боюнча бул жалпы кызматка кирердин алдында милдеттүү түрдө текшерилиши керек. Булардан чыгып калат калбайт деген маселе жок, деди Нурдинов. Комендант анткен менен милициянын бир кызматкери аялы экөө обсервацияга алынганын билдирди. Ноокат районундагы бир кызматкердин аялы умрадан келгендер берген тойго барган экен. Экөөнү обсервацияга алдык. Болгону бир кызматкерде шек бар, деди Нурдинов. Эскерте кетсек, Кыргызстан аймагындагы эпидемиологиялык кырдаалдан улам Ош, Жалал Абад шаарларына, Ноокат, Кара Суу жана Сузак райондоруна өзгөчө абал киргизилген. Индиядан келген 15 кыргызстандык обсервацияга жаткырылды. Индиянын Гоа аймагынан жана Дели шаарынан 15 кыргызстандык казак өкмөтүнүн жардамы менен өз мекенине кайтып келди. Алар Казакстандын жарандары менен кошо атайын учакта келишти. Эвакуациялангандарды Тараз шаарынын аэропортунан Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери тосуп алып, атайын транспорт менен 4 апрелде өлкөгө алып келишти. Учурда алар обсервацияда жатышат. Республикалык штаб чет өлкөдөгү кыргызстандыктарды өз мекенине жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып жатканын кабарлады. Сапар Исаков номер 1 тергөө абагына которулду. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков номер 1 тергөө абагына которулду. Бул тууралуу анын адвокаты Нурбек Токтакунов билдирди. Эске салсак, Исаков буга чейин УКМКнын тергөө абагында отурган болчу. Мага бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Номер 1 тергөө абагына барсам киргизбей коюшту. Исаковду ал жакка которуу зарылдыгы жок болчу, деди жактоочу. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул боюнча комментарий бере элек. Белгилей кетсек, 2019-жылдын декабрь айында Сапар Исаков Свердлов райондук сотунун чечими менен 15 жылга эркинен ажыратылып, мүлкү конфискацияланган. Ал Бишкек ТЭЦин модернизациялоодо коррупциялык иштерге барган деп айыпталган. Ал эми Бишкектеги тарых музейин реконструкциялоодогу коррупциялык иштер боюнча сот жүрүп жатат. Жалал Абад санэпидем көзөмөл департаментинин 49 кызматкери обсервацияда. Жалал Абад областындагы мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин 49 кызматкери обсервацияга алынган. Бул тууралуу Жалал Абад областтык медициналык штабтын жетекчисинин орун басары Урмат Боржуев түз эфир учурунда билдирди. Департаменттин бир адисинен коронавирус чыккан. Ал өлкөдөгү вирус табылган дарыгерлердин бири. Ал кесиптеши менен байланышта болгону үчүн жалпы кызматкерлерди үйлөрүнө жибербей, санаторий, курорттун жана департаменттин имаратында обсервацияда кармап жатабыз. Ар ким өз бөлмөсүндө иштеп жатат. Эгер алар толугу менен обсервацияга кетип калса, иштегенге киши жок калат, деди Боржуев. Облустук штаб жетекчинин орун басары мындай кадам коопсуздук үчүн көрүлгөн чара экендигин айтты. Бул коопсуздук чарасы алардын бардыгынан экспресс-тест, ал эми жакын байланышта болгон кызматкерлерден ПЦР анализи алынып, жыйынтыгы вирус жок деп берди. Эми 12-13 күндөрү кайталап анализ алынат, деди Боржуев. Эскерте кетсек, Кыргызстандын аймагындагы эпидемиологиялык кырдаалдан улам Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларына, Ноокат, Кара Суу жана Сузак райондоруна өзгөчө абал киргизилген. Алабукада коронавирус жугушу мүмкүн деп 15 дарыгер обсервацияга жаткырылды. Жалал Абад областына караштуу Алабука районунда 15 дарыгер коронавирус жуктуруп алышы мүмкүн деп обсервацияга алынды. Бул тууралуу областтык комендатурадан билдиришти. Маалыматка караганда, медицина кызматкерлери 14 күн бою көзөмөл жайында болушат. Андан соң алардан кайрадан анализ алынат. Эске салсак, буга чейин саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстан боюнча 9 дарыгер коронавирус жуктуруп алганын кабарлаган. Маалыматка караганда, алардын 7 Жалал Абад областында, бирөө Бишкек, дагы бирөө Ош шаарында эмгектенет.
Областык штаб дарыгерлер сактануу формасын кийсе да вирус жугузуп алышты. 7 медициналык кызматкерге мыкты шарттар түзүлүп иштегенине карабай, коронавирус жугуп калганына кабыргабыз кайышып турат. Алар ооруларга коргонуучу атайын каражат менен кирип жаткан. Бул тууралуу Жалал Абад областык медициналык штабтын жетекчисинин орун басары Урмат Боржуев түз эфир учурунда билдирди. Эскерте кетсек, бүгүн Кыргызстан боюнча 9 дарыгердин COVID-19 вирусун жуктуруп алганы маалым болду. 7 дарыгерден коронавирус чыгып калганына кабыргабыз кайышып турат. Кызматкерлер жеке сактануу боюнча каражаттарды кийип алып иштешкен, бирок ага карабай жугузуп алышты. Бул укмуштуудай зыянкеч вирус экен. Окуя боюнча атайын комиссия көрүп тактап, тиешелүү жетекчилер жообун берет, деди Боржуев угармандан келген суроолорго жооп берип жатып. Ал дарыгерлер менен байланышта болгон башка кызматкерлер да текшерилип жатканын кошумчалады. Кыргызстанда окуучулар 4-чейректи үйдөн окумай болду. Кыргызстанда 8 апрелден тарта мектеп окуучулары аралыктан окутулат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин орун басары Надира Жусупбекова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында министрлик тарабынан өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 4-чейректе дистанттык формада окутуу чечими кабыл алынды. Мындан улам Жусупбекова ата-энелерге жана мугалимдерге кайрылуу жасады. Кымбаттуу окуучулар, 21-кылымдын жаштары илим-билимге умтулган, прогрессивдүү экенин далилдеңиздер. Маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуп, мугалимге, ата-энелерге жардам берип билим алыңыздар. Урматтуу педагогдор, биз ушундай кырдаалда дагы билим бере алабыз деп, бардык күчүңүздөрдү жумшаңыздар. Өлкөбүздүн келечеги үчүн балдарды окуудан артта калтырбайт деп сиздерге ишенебиз. Урматтуу ата-энелер, ар бир балага жакшы шарт түзүп бериңиздер. Жоопкерчилик баарыбызда, ынтымактуу иштесек ийгиликтүү алып кете алабыз, деди Жусупбекова. Мындан сырткары ал дистанттык формада окутууда көчүрүү жана бүтүрүү экзамендери, республикалык жана альтернативалык олимпиадалар тууралуу кошумча маалымат берилерин эскертти. Министрликте дистанттык билим берүү тобу уюштурулган, алар ар бир регион менен байланышып турат. Аларга 0550 512 075 0550 80 1026 ыкчам номери аркылуу кайрылып кенен маалымат алууга болот. Белгилей кетсек, 8 апрелден тарта 4-чейректин сабактары КТРдин Баластан, ЛТРдин Илим билим жана санат пирамида 5-каналдарынан өтүүлөрү айтылган. Эске салсак, өлкөдө коронавирус катталганга чейин эле билим берүү мекемелеринин баары мөөнөтсүз каникулга тараган. Жогорку окуу жайлары 16 марттан баштап эле дистанттык окууга өткөн. Премьер-министр Абылгазиев Ош жана Жалал Абад областарын кыдырда. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев өздүк коргонуу каражаттарынан турган гуманитардык жүк жүктөлгөн аскердик учак менен Ош областына конду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Өкмөт башчынын Ош жана Жалал Абад областарында болуп, санитардык карантиндик посттордун ишин текшерип, тамак-аш продуктулары жана күнүмдүк керектелүүчү товарлар сакталуучу кампаларды кыдыраарын айтылды. Андан сырткары жазгы талаа иштерин жүрүшү менен да таанышат. Айгүл тоо коругуна быйыл киши киргизилбейт. Бул тууралуу буйрукка Баткен районунун акими Каланбек Маркаев кол койгонун Азаттык радиосуна райондук акимчиликтен билдиришти. Коронавируска байланыштуу быйыл аталган корукка туристтер киргизилбейт. Бул чечим жарандардын саламаттыгы жана коопсуздугу үчүн кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Кызыл китепке кирген Айгүл апрель айынын башынан ортосуна чейин гүл ачат. Жыл сайын аны көрүү үчүн Айгүл тоо ботаникалык коргуна өлкө аймагынан жана чет өлкөлөрдөн 10 миңден ашуун адам келип, Баткенди арганда иш-чаралар, фестивалдар өтүп турчу. 4-апрелде Кыргызстанда коронавирусту жугузуп алгандардын саны 144кө жеткени кабарланды. Алардын 3-өө Баткен областынын тургундары. 3-апрелде бир бейтап сакайып үйүнө чыгарылды. Эквадордо коронавирустан каза болгондордун жансыз денелерин көчөгө ыргытышууда. Эквадордо аталган оорудан каза болгондорду жерге берүүгө тиешелүү кызмат жетишпей жатат. Чет элдик басылмалардын маалыматына ылайык, каза болгондордун жансыз денелери көчөгө ыргытылууда. Жергиликтүү тургундар каза болгондорду ташуучу атайын кызматтын кызматкерлери көчөдө жаткан жансыз денени бир нече күндөн кийин гана алып кетүүгө үлгүрүп жатышканын айтышкан. Эквадордогу чоң шаар делинген Гуаякилден жашоочулар
катнашчылары көчөлөргө чыгып атайын өрт коюп жатышат. Тургундар муну менен бийликтин көңүлүн бурдуруп, каза болгондордун жансыз денелери көчөдө бир нече күн бою жатканын, шаардагы өлүккана толуп калгандыгын айтууну көздөшүүдө. Мүмкүнчүлүгү бар үй бүлөлөр сөйүктү табытка салып көчөгө чыгарып койсо, айрымдарында шарт жок. Мындан улам алар каза болгон адамдын жансыз денесин чүпүрөк менен жаап, короого көчөгө чыгарып коюшууда.